Бүгін сіздер көп боласыздар. Бүгін бұл жерде 7 август күні борбордук аппаратыбызда сакталып турган бүткүл жеке жактардын декларацияларын күйгүзүү жолу менен атайын оборудованияда жокко чыгарабыз. Бул мыйзам боюнча биз күтүп атабыз. Ушул экономикалык жүгүртүүгө көптөгөн көмүскө экономикада жүргөн активдер жана мүлктөр чыгат деп эсептеп жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн мыйзамда бир нече жеңилдиктер жана бир нече кепилдиктер каралган. Жеңилдиктер бул эгерде мыйзамдын тартибинде легалдаштыруу процессине катышып атайын декларация тапшыра турган болсо, анда жеке жактар буга чейинки ошо мүлктөрүн, активтерин колдонуудагы чыгып жаткан бажылык, салыктык, камсыздандыруу жана башка төлөмдөрдөн бошотулат. Кепилдиктерине айтып кетсек, ушул легалдаштырылган мүлктөрдүн жана активтердин жүгүртүүдө кандайдыр бир укук бузууларга жол берилген болсо, мыйзамдын алкагында легалдаштыруу процесси бүткөндөн кийин бардык жоопкерчиликтен дагы бошотуу каралган. Андан тышкары кепилдиктердин ичинде дагы бир чоң кепилдик бул буга чейинки тапшырылган декларациялардын, жеке жактардын декларацияларынын баарын жокко чыгаруу каралып кеткен.